Салам кыздар, бүгүн бизде балдардын сүйүктүү тамагы болгон өзгөчө даамдуу котлеталар. Бизге керектүү азыктар 500 граммдай уйдун же койдун эти. Мен жон гана майы жок сулп этинен алдым. Фаршка айлантып алабыз же болбосо даяр фаршты деле колдонсок болот. Мен алган азыктардан бул жолу менен 10-12 дана котлета чыгат. Андан кийин чоң пиязды майда кылып чарчы туурайбыз. Жана бир жумуртканы чагып кошобуз. Ошондой эле мен бүгүн манка кошуп жасайм. Ал үчүн биз манканы өзүнчө айран менен аралаштырып алышыбыз керек. 3 аш кашык манкага бул жол менен 4-5 аш кашыктай айранды куюп, жакшылап бүртүкчөлөрү жок, тегиз болуп, кашадай болуп, коюу жана бирөңчөй болуп аралашканча аралаштырып алабыз. Эт менен пиязга манканы кошуп, татымалдардан жарым аш кашыктай туз, 1 чай кашык паприка, ошондой эле чай кашыктын учуна бир аз кара мурч кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Аябай эле кургак болуп жатса, дагы бир аз гана айран кошуп койсок болот. Андан кийин дароо эле формасын келтирип кое беребиз. Колубузду бир жолу суу менен суулап алабыз дагы. Өтө чоң эмес, өтө майда эмес, орточо көлөмдө кылып котлетанын формасын келтирип, алаканыбызга чапкылап жакшылап жабыштырып жасап алабыз. Ал эми каптал тамак кылып 2 тишче сарымсакты ортосунан жарып эле чоң-чоң турап койсок жетиштүү болот. Өтө даамы чыгып кетпей жакшы болот. Андан кийин бир пияз менен бир союзду узундан ичке туурайбыз. Ал эми каптал тамак кылып мен бүгүн гүлдүү капустаны сууга бышырып, пюре жасайм. Табага бир аз гана өсүмдүк майын куюп, ортоңку отто котлеталарды эки жагынан кызарта кууруп алабыз. Көпкө кууруштун деле кереги жок, жон гана бир аз кызарганча 1-1,5 мүнөттөн кууруп алсак жетиштүү болот. Эми дагы бир аз өсүмдүк майына пияз менен сарымсакты алгач кууруп алабыз. Аябай кызартып деле кууруштун кереги жок. Бир аз убакыт кууруп, союзду кошуп, союзду дагы 2-3 мүнөттөй кууруп, татымалдарды кошобуз. Туз, мурч, калемпир жана өзүңүзгө жаккан башка татымалдарды дагы кошсоңуздар болот. Андан кийин томат пастасын кошуп, жакшылап аралаштырып, 1-1,5 мүнөттөй кууруп алабыз дагы. Сууну куюп, кайнаганча күтөбүз. Ал эми соусу бир аз коюураак болуш үчүн 1 аш кашык un кошуп койсок болот. Өтө толтура эмес, бир аз гана кошуп, кууруп жатканда чогуу аралаштырып салсак, андан кийин сууду куйгандан кийин бүртүкчөлөр болбой тегиз аралашат. Суусу кайнагандан кийин 1-2 лавр жалбырагын салып, баардык котлеталарды салабыз дагы. Ортоңку отто капкагын жаап коюп, бул жол менен 35 мүнөттөй кайнатып бышырып алабыз. Ал эми гүлдүү капустаны болсо жон гана сууга кайнатып бышырып алабыз. Бир аз туз кошуп, бул жол менен 5-6 мүнөттөй кайнатсак эле бышат. Андан кийин эзип алабыз. Кааласаңыз бир аз сүт же болбосо ак май кошуп койсоңуз дагы болот. Ак май кошкондо даамы албетте жакшыраак болуп, балдар дагы жакшы жеп алышат. Эгер такыр эле жешпесе, анда 1-2 картошканы дагы бышырып аралаштырып жиберсеңиздер, такыр эле картошкадан айырмасы жок болот дагы. Жакшы желет. Эгер капустаны жеп жүргөн болушса, анда өзүн гана мына ушинтип эзип бере берсек болот. Мына ушинтип тамагыбыз дагы даяр болду. Кааласаңыздар көк чөптөрдөн кошуп койсоңуздар болот. Андан кийин подливтен куюп, мына ушинтип бере беребиз. Аябай кандай даамдуу, өзгөчө. Котлетабыз дагы аябай кандай назик, жумшак болуп сонун болот.
сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгер рецепт жаккан болсо, жасап көрүп, албетте отзыв калтырып койгонду унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.